Атайын музыкалык мектеп Маданият министрлигине караштуу, Билим берүү министрлигине жалпы мектептер караштуу да. Бул ошондой эле мектеп, бирок маданият жагында да. Анын үстүнө бул өнөр музыка жагында, музыка тармагында. Бул комуздарды болсо биздин Маданият министрлиги алып берди. Атай бүт региондорго 400 миңден бөлүндү музыкалык аспаптарга. Биз анан ушу алгач комуз алалы деп ушул чечимге келип 12 ушундай даана комуз алдык чехолдор менен. Кадимкидей аттестат алгандай диплом алып чыгышат күбөлүк, анан музыкалык училищеге барат. Жерден орто билим алышат, анан кийин консерваторияга барат. Ушундай музыкалык мектептерде сабак беришет, филармонияда иштешет. Башка Москвада, мисалы, консерваторияда сабак беришет. Европа, Америкада жанагынтип чоң консерваторияларда сабак берип жүргөн кыргыздар бар. Мына ошондой дүйнөлүк деңгээлге чыга турган музыканттар чыгышат да ушундай мектептен. Маданияттын маанилүү очогу болуп, аймактагы маданий мекемелер саналат. Алыстагы маданий борборлордун абалынын жакшырышы бул өлкөнүн стабилдүү өнүгүп жатканынан кабар берет. Анткени алар жаш муунду тарбиялоодо, улуттук музыканы сактоодо жана коомдун маданий деңгээлин жогорулатууда чоң роль ойнойт. Бүгүнкү берүүдө биз Тоң райондук музыкалык мектеп тууралуу баяндайбыз. Өткөн жылы музыкалык мектеп 5 миллион сомго жылуулоо жана сырткы жасалголоо иштери жасалган. Ага чейин 2019 жылы ички ремонт иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө аталган мектепте 18 адамдан турган эмгек жамаат жана 80 окуучусу бар. Аталган мектепте көпчүлүк маданий борборлордо кездешпеген Кыргыз Республикасынын эл артисти Намазбек Уралиевдин колунан жасалган сапаттуу комуздар бар. Намазбек Уралиев чоң уста биздин агабыз бар, агайыбыз. Өзү дагы аябай чоң залкар комузчу. Ушундай комуздарды жетпей жүргөндөр абдан көп да. Бул анткени бул абдан кымбат, $500 бизде. Бирок чет өлкөдө булар $5000 бааланат да, себеби монгол, казактардын, башка ушундай көчмөн аспаптардын баасы дүйнөдө аябай кымбат да, ошолордун катарына кирет да. Мына ушундай 35 000 сомдон жылуу чехолдор менен алдык. Бул эми адам жакшы комуз менен черткиси келсе, музыкант баягы илхому келет да. Начар комуз менен чертип атса фальш чыгат, анан ошондон тажайт да. Мондай жакшы комуздар менен чертсе кайра черткиси келет. Анан баягы жыйынтык жакшы боло баштайт да. Бул комуздарды болсо биздин Маданият министрлиги алып берди. Атай бүт региондорго 400 миңден бөлүндү музыкалык аспаптарга. Биз анан ушу алгач комуз алалы деп ушул чечимге келип 12 ушундай даана комуз алдык чехолдор менен. Эми мен келгениме 2 жылдан ашты да. Маданият министрлигине дагы кайрылып, музыкалык мектептерге баягы ушундай туура жол көрсөтүп жардам берип атабыз да. Анан ошону ишке ашырып атабыз буюрса. Эми биздин Боореки айыл аймактагы район боюнча ушу жалгыз музыкалык мектеп бар биздин айыл аймагыбызда. Мен өзүм ошо кошуна айылдан келип иштейм. Менин иштегеним быйыл 48 жыл болот. Ошо музыкага кызыгып иштеп ошол келгеним. Анан эми бул бизде айыл аймактын эмесинде көп таланттуу балдар көп. Негизинен бул кошуна айылыбыз бияктан Тоң Зопкостон, жекеле биздин Баканбаев айылынан эмес, Тоң Зопкостон келет, Төрткүлдөн келет, Аксайдан келет. Даже тетиги
Ырак, Барбулактан келген балдар бар. Жаш жеткинчектерди тарбиялап, кыргыздын музыкалык аспаптары менен тааныштыруу. Ошондон берем, анан хордон бир аз аккомпаниатормун, хордон сабак берем, анан муларга ооз комузду үйрөтүп, анан чоордон да берем. Аталган музыкалык мектепте балдар комуз, кылгыяк, фортепиано, баян, аккордеон сыяктуу аспаптарды үйрөнүшөт. Ошондой эле ырдоо, музыкалык теория боюнча билим алышат. Бул мектептен көптөгөн таланттуу жаштар чыгып, облустук жана республикалык сынактарда ийгиликтерге жетишкен. Ушул балдар музыкалык мектебинде 2010 жылдан бери иштейм. Ааламга жол айылдан башталат деген керемет кепти улай, чакан мектепте окуп, дүйнөлүк классиктердин Моцарт, Бах, Бетховендердин жолун уласам деген таланттар бул мектепте четинен саналат. Я набрала учеников, у меня в основном первоклассники. Ну что я им хочу сказать? Конечно, вот таких деревнях, конечно, есть много самородков, таких детей, которые хотят учиться. У них нет было инструментов. Дети многие учатся без инструмента. Они играют на столе. На столе дома занимаются, только приходят и на инструменте они играют только в школе. Но, конечно, я убедила всех своих родителей. Они все купили инструменты. Инструменты очень дорогие, по 50 тысяч, по 35 тысяч. Поэтому у моих учеников у всех есть инструменты. И, конечно, вот вы как видите, вот этот мальчик, он, на нем можно видеть, ну, какие результаты уже есть у первоклассников. Музыка деген мамлекетке же болбосо адамга эмне үчүн керек? Ал коомдогу адамдардын жан дүйнөсүн тазартыш үчүн, анан баягы жашоонун бир кандайдыр бир ырахаты да музыка дегенчи. Азыркы учурда баягы илгерки заман жок, азыр бүт билим менен сугарылат. Ошол себептен ушул бала кезинен музыка менен баланы тарбиялаш керек да. Мен өзүм комузга аябай кызыгам. Бул жерде 3 жылдан бери окуп келем. Мындан тышкары оз комуз, чопочор, сольфеджио, кыргыз адабият сабактарына катышып келем. Мен чоңойгондо комузчу болуп, мен башка өлкөлөргө өзүмдү чоң кылып тааныткым келет. Эл арасындагы таланттарды көрүп, учогубуз кур эмес экен дейсиң. Көпчүлүк белгилүү ырчылар, музыканттар жана композиторлор абасы таза, суусу тунук, табигый азык жеген, алыскы аймактардан чыкканына ынанасың.